Саламатсыңарбы балдар? Мугалим деген бул мөмөлүү дарак. Мугалим мөмө бериш үчүн ошол мөмөгө кам көрүш керек да. Мөмө ширин болуш үчүн мөмөгө даракка кам көрөсүң го, мугалим дагы ошондой мөмөлүү даракта канчалаган жемишти бышырып жеткирген. Анан ошо дарак ошончо мөмөнү илип турат да. Мен өзүм ошо мугалимдик кесипти аркалаганыма быйыл 34 жылдын жүзү болду. Үйдө эми чоң энемин эң биринчи, анан ошо неберелеримдин сүйкүмдүү чоң энеси. Жакшы окуп келгиле. Как раз машина. Ала кеткилечи. Айке кечирип калды. Чолпонтага чейин. Балдар, сынатууч сөздөрдү табасыңар. Жолсо ошондо мына бүгүн 16-сы болуп кеттиби? Дали андан ары. Сиз сабакка киргенге чейин даярдап турасыз мисалы. Жаңы боло турган сабакка актуалдаштырып, жана божомол менен даярдайт го. Анан китеп жагылып чогултуп, анан түстүү кагаздарды алып келип, ошонун бетине чаптап жүрдүм да. Мындай өзүнчө чыгып тургандай кылайын деп, гармошка кылып кагазды бүктүп, анан баягы каармандарды ошо пейзаждын бетине, гармошканын бетине чапташтырсам эле, баягы каармандарым кыймылдап, кадимкидей мен окуп атсам, балдар окуп атса да мындай баштарын кыймылдатып сүйлөгөндөй болуп көрүнөт экен да. Анан балдар кызыга баштады. Карап окуп, сол жагынан сүрөтүн көргөнгө ыңгайлуу да, ошол текстти А4 форматында чыгарылган. Деп суранышат. Ошонун баарына мектептерди кыдырып эле жүрөт, сабагына да жетишет, мектептерге барып жардам берип жүрөт. Аябай ыраазы болушат мугалимдер. Жакшы көп нерсени билип алдык деп. Эме бүттү дагы анан бул долбоорго, окуу керемет долбооруна мастер тренерликке жеттим. Ушуна жазганбыз. Эмнени тарттыңар эле? Китеп болду мынакей. Эки беттүү китеп болду биздин. Жүргүлүү эмгектин аркасында ушундай жетишкендиктерге жетишип, райондук жаш мугалимдерге үлгү берүүчү мугалимдердин катарында ар бир адам менен тил табыша алган, өзүнүн кесибин аябай сүйгөн, жан дили менен иштеген эң мыкты мугалим деп баалайм. Анан азыр мен өзүм бир мындай эме кылам да. Мен мугалимдик көз карашта такыр башкача болчумун да. Мен балдарга эле билим берип, балдар менен эле сүйлөшкөндү билчүмүн да. Анан ошол мугалим болуп усулдук бирикме жетекчиси болдум да. Анан мен балдарга эле эмес, жаш мугалимдерге дагы керек болсо өзүбүздүн тажрыйбалуу мугалимдерге дагы баары бир ошо балдар сыяктуу эле жардам бере алат экенимди билдим да. Анан азыр мастер тренер болгондо таптакыр көз караш башкача.